Ош мамлекеттик университети Казакстандагы Гумилев атындагы Евразия улуттук университети менен 2022 жылдан тартып тыгыз кызматташууда. Ага ылайык окуу жайда биз жеңе албаган ашоо жок аталышындагы кош дипломдуу билим алуучулар үчүн эл аралык студенттер күнүнө карата уюштурулган салтанаттуу иш-чара болуп өттү. Мындагы максат студенттердин кабилетин шыңдоо, мерекемен куттуктоо және эки элдин арасындагы достукту насихаттоо, тилди, адебиятты меңгерүү. Бул биз Ош мемлекеттик университети мен Евразия улуттук университети быйыл 2-ші окуу жылы жұмыс істеп келеміз. Бізде қазір 6 бірлескен білім беру бағдарламасы бар қос диплом бойынша. Олар орыс тілі мен әдебиеті, аудармасы, шет тілі, 2 шетел тілі, физика және журналистика мамандығы. Және бізде бұлар бакалавриат дәрежесі, сонымен бірге магистратура бойынша қос диплом жұмыс істейді. Алгач кече окуу жайдын кыргыз филологиясы жана журналистика, орус филологиясы жана дүйнөлүк тилдер жана маданият факультеттеринин студенттери кыргыз, орус жана англис тилинде кош дипломдуу билим берүү боюнча баяндама жасашты. Иш-чара студенттердин кызыктуу оюндары, музыкалык ырлары жана би программалары менен коштолду. 4 жыл окуу ичинде бир диплом эмес, башка окуучуларга, студенттерге караганда биз 2 диплом алабыз жана биздин азыр мага түрткү болгон нерсе бир жерде эле окуп бүтпөй, башка жерде дагы башка мамлекеттин тарыхын жана башка ошогон сыяктуу дагы көптөгөн маалыматтарды ала алабыз. Буга чейин Ош мамлекеттик университети менен Евразия улуттук университети кош дипломдуу билим берүү үчүн котормо жана котормо таануу адистиги боюнча келишим түзүлгөн. Ага ылайык тапшырган студенттер 5 семестр Евразия улуттук университетинде окуп, окуунун калганын 3 семестрин Ош мамлекеттик университетинде улантышат. Жыйынтыгында 2 окуу жайдын тең дипломдоруна ээ болушат. Студенттер Евразия улуттук университетиндеги окуусу үчүн акы төлөбөйт жана жатаканадан орундар акысыз берилет. Мерим Айтмаматова, Баяман Кенжебай уулу, Ош жаңылыктары.